Өзгөн шаары сааттын жебеси туура 14:00. Жолугушуу кечки 5-ке белгиленгени менен стадионго келген элдин агымы эртелеп башталды. Күндүн аптабына карабай, өнүгүүнүн талапташтар жан дилдери менен колдорундагы кесиптерди үңүл окуп маалымат алып жатышты. Жолугушууну партиянын Өзгөн шаарындагы жооптуу өкүлдөрү уюштурушту. Мында келгендерди көпкө күттүрбөй Бакыт Төрөбаев баш болгон делегация келди. Жолугушуда алгач сөздү Өзгөн районунун тургуну генерал-майор Аскар Жапаров алып, өмүрүн өлкөнүн коопсуздук тармагына арнап, эми пенсия жашына келип, дагы да болсо тажрыйбасын, билимин элге жумшасам деп, Өнүгүү прогресс партиясын тандагандыгын жердештерине айтып берди. Бул жерде байкап көрсөм, ошо партиянын члендери эч кандай жер чатак аралашпаган, таза иштеген жигит. Бунун идеясы мага дагы жакты. Мен дагы иштеп берейин деп, ушул партияга кирүүнү чечтим. Бакыт Эргешевич каршы болгон жок. Ошондон бери иштеп атабыз. Ал эми бул жолугушууда Өзгөн эли партия төрагасы Бакыт Төрөбаевди өзгөчө кол чабуулар менен тосуп алды. Анткени бул аймактын айдоо жыйноо иштерин дал ушул эл өкүлү түптөп берген МТСтердеги тракторлордун жардамы менен дыйканчылык иштери жемиштүү жүрүп келет. Ошондой эле кооперативдер түзүлүп, иш ыргагы жөнгө салынган. Айта кетсек, Өзгөндө өнүгүүнүн тракторлору жер эле эмес, каналдарды казып, дыйкандарга суунун башын буруп берүүдө. Ошо көлдүктө канал казып, мына мага азыр сүрөтүн көрсөтүштү. Мен көлдүк бир туугандарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Мына ошо канал казып, азыр сүрөтүн көрсөм, Өнүгүү прогресс каналы деп атап коюптур. Мен сиздерге чоң рахмат деп айтат элем, урматтуу туугандар. Эл менен жолугушууга партиянын Ысык көл, Нарын, Талас, Чүй жана башка аймактардан өкүлдөр да келишти. Өмүрүн билим берүү тармагына арнап келген Мурат Жетимишбаев өлкөнүн саясий турмушундагы урунтуу учурлар туурасында учкай сөз баштап, Өнүгүү партиясынын артыкчылыктарына токтолду. Бирөө да булганган эмес. Баары тең таза. Алдыда келечеги турат. Мен эмне жүрөм ушул жерде 60ка жакын жашым таяп калып. Мен неберемдин келечеги үчүн жүрөм. Өзгөн шаарынын Борбордук стадиону бул күнү өзгөчө жаштарга толду. Жаңы, таза жашоону корууга далалат кылган партиянын өзөгүн жаштар түзүп жаткандыгын эске алган максат аттуу спорттун шебери. Өлкөбүз өнүксүн десек, бирге бололу деп жаштарга дем күч берди. Мына биз жаштар билимибиз дагы, күчүбүз дагы, аң сезимибиз дагы жетип, колуңуздардан оор жүктү алганга, ишти кылганга даяр болуп алдыңыздарга келип турабыз. Ошентип жолугушу суроо жоопко жетип, Бакыт Төрөбаев бир тобун жеринде чечип, айрымдарын карап чыгууну убада кылды. Элди кызыктырганы бул өнүгүүнүн Орусиялык Росагромаш ишканасы менен болгон келишимдин келечеги болду. Бул суроого эл өкүлү жооп берип жатып, башкы максат элге арзан кызмат көрсөтүү менен пайда алып келүү болуп жаткандыгын кошумчалады. Биздин Кыргызстанга 500 техника бергиле деп сурандым, урматтуу туугандар. Бул селка, бул комбайн, бул соко, бул культиватор, чачкы руу, бул дарыга, чөпкө каршы дары чачканга УДН деген ошолордун баардыгын сурандым. Мындан сырткары маалымат булактарынан кабардар болгон эл Өнүгүү прогресс жана Улуттар биримдиги партияларынын ортосундагы келишимдин жокко чыкканынын себептерине кызыгышты. Прессага биз чогуу жарыя бердик. Биз ушунда Улуттар биримдиги менен Өнүгүү партиясы ушундай чечимге келдик. Мурдагы келишим жокко чыгарып, Өнүгүү партия ак жол калат деп алар өзүнүн сөздөрүн айтышты. Өзгөн шаарынын жашоочулары стадионго мынча көлөмдөгү элдин чогулганы качан болгондугун эстей алышпайт. Анткени куру сөз менен ооз арчыган саясатчылардын жолугушууларына убакыт кетирип барышпайт экен. Партия өкүлдөрүнүн ишенимдүү сөздөрүн уккан аксакалдар ак бата берип узатышты.